Саламатсызбы, Орунбаев Кеңешбек Капарович. Мен БКМК 018 тайпасынын студенти Өмүрбек кызы Аксырек. Кесиптик ишмердүүлүктү укук жактан камсыздоо сабагынан аралыктан окуп жатып биз эмнелерге жетиштик? Эмнелерди өзүбүзгө өздөштүрө алдык? Ошондой эле бул сабак бизге эмнелерди үйрөтө алды? Мына ошол жөнүндө азыр сөз кылмакчыбыз. Негизинен эле укук деп айтып жатканда эле биз адамдын укугу жөнүндө, баланын укугу жөнүндө, мисалы баланын укугу канчанчы жылы кабыл алынган, кайсы учурда баланын укугу тебеленет, баланын укугу тебеленген кезде кай жакка кайрылыш керек, мына ошонун баардыгын өзүбүзгө өздөштүрө алдык. Агай аралыкка карабай бизге кызыктуу сабак өткөнгө аракет кылды. Ошондой эле YouTube каналына агайдын сабактары жүктөлүп, видео аркылуу да биз кеңири өзүбүзгө маалымат ала алдык. Агай болгон күчүн студенттерге жумшап, кызыктуу сабак өткөнгө аракет кылып атты. Биз келечекте мугалим болгонубузга байланыштуу мугалимдин кайсы нерселерге укуктуу, эмнеге милдеттүү, мына ошонун баардыгын өзүбүзгө өздөштүрүп алдык. Кай жерде өзүнүн укугуң тебеленбесин, каякка барышың керек, кандай чараны колдонушуң керек, мына ошонун баардыгын өзүбүзгө өздөштүрүп, үйрөнүп алдык. Агайга дагы чоңдон чоң рахмат.